İyi ballarım. Biz ateniler, jana mugalimler okulda, şkolda, üniversitede tuğra okutpayt ekemiz da. Şoň üçin köpünçe ballarыбыз bankrot bolup atat da. Bankrot bolup эле кедей болуп атат. Эмне үчүн кедейлик каптап калган? Себеби акчаны кантип колдонушту билбейбиз. Эң биринчи банкрот боло турган немен канча иштесең дагы акчаң жок болуп, айлыктан айлыкка жашап аткан мезгилиң. Айлыктан даже айлыкка жетпей калып, көрүнгөндөн карыз сурап, ошо карыздарга берип, ошентип жашап калган, ошол жашоого көнүп калган немең да. Эгерде сен бай болгуң келсе, бул кедейлик эмеден чыккың келсе, балдарым, акчаны инвестиция кылыш керек. Акчаны бизге салыш керек. Ошол салган банктан, же болбосо эмеден процент алыш керек. Ошол процент менен байыйсың. Же болбосо инвестиция кылыш керек, көбүрөөк болуп кетсе. Антменче биз байый албайбыз, балдарым. Менин айтканымды бир эметип койгула. Мына элдер кантип байып атат. Себеби акчаны акча табат. Ошого бир мисалы үчүн бир кичинекей комок салып койсоң, ошол акча табышы ыктымал. Же болбосо уй алып койсоң, уйдун этин да сатасың, өзүн да сатасың, сүтүн да ичесиң. Бул байлыктын алгачкы жолу да. Ошон үчүн сен бала чакаңды баккың келсе, жакшынакай болуп, кичинеден эч нерсени мындай көрүнгөн нерсени ала бербей, үйүңдү толтура бербей, ошол акчаларды инвестиция кылып банкка салып койсоң, же болбосо жанагыдай эмелерге кирип, криптовалюта бар, газ бар, алтын алып коюп, же болбосо эме кылсаң, ошолордун баардык акын проценти эметилип, акча түшүрө берет экен. Мен эми бул эмени ушу 70ке чыкканда сорго билдим да. Эгер мен жаш болгондо, балдарым, силердин курагыңардай болгондо, мен өлсөм дагы 10 000